Kasım Kayımov, Tokol, Angime. Çalavuşkan qoğunun sızığınday tilkelengen, eğin boz adırdın etegindeki çıvır jolda erçişe bastırgan iki jolauçu gelatıştı. Jolauçuların attarı takalı olsa da, taşırqagan sıyaqtu bücröşöt, çüçülöp, kamçı çavulğandağına lekildep basıp, birazdan keyin qayra ilkişet. Jolauçular özdürü de жазғы gündün tağına qalğışat. Baş oğun жаққа бағыт алған дуаналарча, екі жақын қарашпай, тұнжырашып ат жалын тіктешет. 5-ші күн дегенде алар туылып өскен жерінің шетіне келішті. Өз жерінің қасиеті қандай. Чалық қанаттар топырақты жыттағанда қуаттанып, танооларын бұрпыратып, туяғы менен жер чапчып, суылығын чайнап, арышын кере башташты. Ұрышқан суын күйіп келатқан жолаушылар аман есен жеттік дегенсіп, бір-бірін қуанышту тіктешіп, тоғының өрөөнүн салқын жеріне төштерін тосышты. Жол асауын ұнытышып, талықшыған денелері серігеп, қамчыны үйрі қармашып, аттарының тізгенін қағышып, ықчамдай бастырышты. Бұлар Анжиян, ақсы тараптан келатышқан Тоқубай менен анын жігіті Шертай. Ақырқы бір күндік жол жолаушылар үшін чай қайнамдық қана уақыттай тұйылды. Екі суының чатындағы тұмшықтан имерле бергенде, чоң сазда қону отырышқан 20 чақты үй жана жайнап атқан қалың мал көрінді. Бұл Тоқубайдың айлелі. Саздың орто ченіндегі қатар отырған жеті өргө, ұшы Тоқубайдың жеті аялының өргөлері. Анын тегерегіндегілер балдарының, аға туғандарының жана қоңшы қолыңдарының үйлері. Айылдың бері четіндегі шоңшойғын босты бөлүй Шертайдықы. Бірнеше айдан бері сапарда жүрішкен немелер айылды көргенде енесін іздеп тапқан жаш баладай қуанышты. Ошондо да өңім беже түшімбі дегенсіп, ошы қуанышқа көзі жетпей, айыл өлім жетімден, жо чабудан аман бекендеп, алақты болған Тоқубай жайлы атқан малды, чурулдаш ойнап жүрішкен балдарды көріп, көңілі тыншыды. Айылдан көңілі біріңтай болған Тоқубай еме, аялдарын сынамақчы болып жеті өргөөгө көз чаптырды. Байбиченин чоң өргөөсүнүн эшигинин алдында байланышкан аттар турат. Үйдөн суюк түтүн сузуланат. Берекелүү байбичем, деди Тоқубай күбүрөп. Экинчи үйү үстүндө аң тарасынан жайылган терилерге майышкансып, үнсүз жансыз мемирейт. Тоқубай байбичесин жакшы көрүүчү. Экинчи аялын тиричиликтен башын көтөрбөстүгү жана сараңдыгы үчүн жактыруучу эмес. Андан башка 4 үйдө бири-биринен айрый албады. Акырында анын беймасалуу куруч көздөрү жети үйдүн эң четиндеги жумурткадай ак өргөөгө барып такалды. Бул Токол аялы Айымкандын үйү эле. Токолдун өргөөсү чөбү тепселелек көк жашаңда отурат. Сыягы көрөр көз Айымкан чалынын келерин билип журт жаңырткан окшойт. Сапардан кайткан тоо кыргыз үчүн жаш аял жаңы конуштай жан сергитер эмне бар? Бирок токуңо бөгөн жаныңдай ысык көргөн Токолдун үйүнө түшүү кайда? Шарият жана адат боюнча сапардан кайткан киши дегенде байбиченин үйүнө түшүүгө жана биринчи түндө ошонто өткөрүүгө тийиш. Андан кийинки түндөрү аялдарынын жаш жагына карап күндө биринин үйүнө түнөп кете бермек. Ошентип Токолуна 7-чи күнү гана жетмек. Айылын, бала чакасын сагынган адамдын кумары 3 гана күндүк. 3 күндөн кийин чери жазылып, эски адатына түшөт. 4-чү аялына жеткенде аны менен күн сайын учурашып жүргөн сөп сууз жолугушат. Аялдарчы? Аялдарынын көргөн күнү такыр башкача. Күйөөсүнүн анык тамашасын биринчи жана экинчи аялы көрөт. Көрүштүн шарапаты менен көрмөк суу ичет дегендей, 3-чү аялы алгачкы экөөнүн шарына эле мас болот. Андан кийинки аялдары эрим бар деп корстон болгон менен анын рахатын көрүшпөйт. Ошентип улуу күндөштөрүнө ызырынып, күйөөгө чарыбай жүрүп өмүрлөрү өтөт. Ал эми күйөө шариятка жана элдин салтына кул болсо да, өз ичинде кичи аялын жакшы көрөт. Шарият боюнча баарын бирдей көрүп, баарына бирдей түнөө керек. Байбиченин үйүнө байбиче үчүн эмес, Кудай үчүн жана бала чакасы үчүн барат. Байбичеден боюн ала качып,
Uuldarın jana kızların erkeletip, süýüp, ermektep, epdep taň atyrat. Göğsünün bul kortuğun Baybiçe bilbeyt beken, tokoluna jete albay kösüň akyýyp jataby dep, oha beter mazesin getiret. Oşentip baykuş erkekke köp katınının biri de razı bolbayt. Birak erkekte jeme jeňe albayt. İçinin künkümün etkeni bolbasa, Baybiçeden başka katındarının biri de ağa Kayaşa ayt alışbayt. Kayaşa aytty degençe azapka düşkönü. Başı jarılat, beti ayrılat, hanı sas kelgense bütkül elge şerminde bolat. Oşol alın sezgen baykuşlar işlerinden tutalanıp dim boluşat. Oşonduktan erkekler köp katın aluny önököt görüşüp, buga hayaldarın özleri de kayıl eken deşip, kılımdar boyu gödök kıyalga azgırılıp gelişken. Jalgız üylü, jalgız katındu Şertaýdyň göňüli jaýynda. Panaýy açyk. Atygül kojoýunyň bemasaly oýun düşünüp, any öz içinden tabalap, köp aýaldy bolup kalbagandygy üçin Hudaýga toba kylywda. Muna, alar aýylga girip gelişdi. Atam geletat, deşip, har bir üýden moýtuňdagan kiçinekey balдар jügürip çygyşdy. Jabalakta bölüp çygyşkan itleri de geletkandar ýeler ekendigen tanışkanda kuyruklaryn bulgalaktatyşyp, at tuuladyn ayagyna, buyagyna bir çurkaşyp tak sekirişet, şypalaktaşat. Haýyldyň kişilerinden bary üýdüň sırtynda. Baybiçe da beti başyn sürtünüp, jolugun oňdap salynıp, gülüňde beşikden aldynda turat. Başka aýaldary Baybiçege tawa bolboýby degensip, sırtka çygyşpay öz üýleriniň jabygyndan eşiktin çetinen şykalaşat. Har kimisi baýymyň gözü meniň üýüme düşür beken dep ümitlenişet. Tokuw aýallaryň üýlerini murdele baýkagan, hazır töz ele Baybiçeniň örgösüň közlegi bastyryp baratat. Astırtan Tokolnyň üýü tarapdy telmire tikdeydi. Jön bilgi Tokol eşiktin çylçygyndan başyn çygarsa, hiç bolbasa gözüm daşı ujraşyp ötsem dep samaýdy. Owa, anyň oýun Tokol düşünüp, garı göğsünün dalbasyna içi jylygansydy. Birak anyň üýüne tokdolboy öte bergende jüregi tuz kuyganday açyşyp, geregeke jölönüp göz jaşyn tögüp aldy. Tokuwaýdyň Tokolga jaldyray karagan gözlerini baýkagan aýaldary tutalanyşyp, gözüne ak düş dep öz işlerinden kargaşdy. Şertaýdyň aýaly Tolgunaýda balasyn götürüp eşiginiň aldynda turdy. Şertaý üýünün janyndan ötüp baratsa da, kojoýundan murun bala çakasy menen uçuraşam dep adepsizlik kılby üçin hayalyna başyny ikep gülüp goýup, kolundagy düýünçekdi ırgıtyp ketdi. Bol azrynça uşuny menen kuwanyp turgula degen bazarlyk ele. Baybiçeniň eşiginiň aldynda turgan jigitler Tokuwaýdy at üstünden götürüp düşüşdi. Alystan gelgendigi üçin Şertaýdy da sylaşyp, atyn alúçylar tabyldy. Tokuwaýa degende aýyl aksakaldar menen uçuraşyp, janına kelgen baldarın, kızların jana neberilerin öp jyttap, akyrynda Baybiçesine kol berdi. Baybiçeden başka bir de aýal any menen kol alyşyp uçuraşkan jok jana uçuraşuga da aklary jok ele. Jolowçular menen aksakaldar üýge jelanyşkandan kiýin gana gelinlerinin batynbagandary atasyn tuurduktan şykalap görüşüp, batyngandary üýge girip jügünüşüp, kazan asyşyp, ot jagışyp, tiriçilik menen jügürüp jürüşdi. Tokuwaýdyň Baybiçesinden başka aýaldary atasынан bir uç momposuyu da alıp kaçışkan baldarının janında kesiri oturup kalıştı. Alar erden da, bazarlıktan da kagılışkanına ızalanışat, kaygırışat. Küçüleri özünün özü kündöşün ölsü dep dileşet. Avlular bolsa özünün küçüsünün ölümün dileşet. Hoşentip, ayaldarının içinde biri-birine jakşılık sınagandары jok. Tokuway uul kızlar menen görüşüp, üýge kelgen aksakaldarga anjan, aksı taraptagı jaňylyklar jönünde aýtyp oturdy. Kojoýuny çay içilip bütüp, dastarkon jaýylgandan kiýin gana Şertaýga üýüne baruga uruksat berdi. Tokoluna ıntızar bolgan Tokuway erksizden Baybiçesinin ıhtiyarında kalsa da, öz üýüne gelip, ölüň töşegin baskınga kaniyetlenip tınçuktady. Birak aýaldarynyň bary tünü menen töşekde tınç alyp jatышkan jok. Baybiçe bir tüngü meyman bolup kelgen küýösün koldan çygargysy gelbeyt. Hiç bolbasa dagy 2-3 tünöse de ümitlenет. Mende eçkinin jaşynda ömrüm kaldy. Öler aldynda çalym meni menen ele bolboýby. Kündöşlerim meniň kuragyma jetkençe küýöm tünüsürin dalay görüşür.
Бирок бул үмүтүнөн эч нерсе чыкпасын билип кыңырылат, кысталат. Таттуу уйкуга чөмүлгөн чалын ойготуп, кыса кучактагысы келет. Бир нерселер жөнүндө маектешип, эч болбосо ушул жарбыган бир түндө күлпөттү өткөрүүнү каалайт. Бирок жолдо атка урунган эрин аябайт. Аябакан күндө да кечир чал кемпирдин ырк менен булууруна ишенбейт. Калган аялдар таң ата бир жакка аттануучудай түнү менен кирлерин жуушуп, шейшептерин жаңыртышып, чачтарын жууп тарашып, бир түндүк кадырлуу күйөөнүн көңүлүн ийиктирүү үчүн далбасалашат. Баарынын ою жана аракети ушул. Кийимдин жарашыгы, жүрүш-туруштун шаанисы гана эмес, ошол көзгө дары мейманды күтүү жагынан да биринен бири ашып түшүп, ага биротоло жагынмак болушат. Бул түнү Токол сабыры суз болуп, уктай албай чыкса да тиричиликке убараланган жок. Алдында бир жума бар. Бир жуманын ичинде канча күн, канча окуя бар. Балким эртең же бүрсүгүн эле күйөөсүн солто, сарбагыш же саяктын манаптары чакырып кетишер. Эл чабышып, доо бүтпөй, туш тараптын баары уучууга толуп турган убакта Токобайга окшогон таасирлүү кишилерди дайыма бүтүмгө чакырышып турат. Ал анчалык бай эмес, манап да эмес, өзүнүн кайра тартпас кайраттуулугу, эптүүлүгү, сөзмөрлүгү менен элге таанылган. Эл аны Токобай Шумбаш дешип атышат. Балким аш той чыгып калар. Андай болсо Токобай сыяктуу кишилер эл алдында аш тойдун үстүндө болушат. Той тамаша жыйын турганда катынынын армандуу калышына Токобайдын кабыргасы кайышмак беле? Ушуну ойлогон Токол күйөөсүнүн качан колго тиерине көзү жетпейт. Ошондуктан аны күтүүгө камынбайт. Бирок жаш неменин санаасы санга бөлүнөт. Чуулдашкан топ күндөштүн үстүнө келгенине арман кылат. Токолдун күнү курусун, дейт үшкүрөп. Токол деген эмне? Токол уй менен эчкинин тукумунан жана аял жынысынан чыгат. Мүйүзү жок эчки менен уйду кыргыздар Токол деп аташат. Токол айвандын да, аялдын да кеми. Чынында да мүйүздүү эчки менен мүйүзсүз эчки. Мүйүздүү уй менен мүйүзсүз уй сүйүшө алабы? Ошонун сыңарындай байбичеге караганда кичүү аял мүйүзсүз. Башкача айтканда, аны менен айкашууга жарагы жок, жалтак. Байбиченин жарактуулугу уулу аялдуу болуп, кызын күйөөгө берип, эл алып, журт алып, очор бачар болуп калганы. Анын жөлөнөр чынары, карманар бутагы бар. Кичүү аял, балким байбиченин кичи кызы менен теңдир. Ага арка болор баласы бешикте, медер болор күйөөсү, байбичеден коркпосо да, балдарынан, кыздарынан, келиндеринен жалтанат, элден уялат. Ошондуктан Токол байкуш көз каранды жана жалтак. Эгерде төркүн төшү мыкты болбосо же атасы болбосо, анык караманча күң Токол. Айымкан Токобайдын эшигине келгенине 5 жыл болот. Ал 19га чыкты. Өзүнүн тагдыры жөнүндө ойлоно баштаганына бир гана жыл болду. Алгач өзүнүн улуу күндөштөрүнүн жемесине, какшыгына көз жашы менен жооп кайтарып жүрдү. Анын алсыздыгын байкаган күндөштөрү ого бетер эсирип баратышты. Ошондо жаш аялын жакшы көргөн Токобайдын буур ачып, аны өзү коргоп, сактап, көңүлүн жубатып жүрдү. Бир жакка кеткенде кары жигиттерине отун суудан, союштан кем кылба, эл көчкөндө талаада калтырба, деп дайындап коет. Аны билген байбичелер Токобай алыска кеткенде баягы жигитти чакырып алып, Токолдун үйүнө баспа, деп зекишет. Эгер ал тил албаса, башка жигиттерге сабатып, күйөөсү келгенде анын кайдагы кылмыштарын жукуп ырватып, ага жаман көрсөтүп, айыпка жыктырып же айылдан кубалатат. Ошентип 5 жылдын ичинде Токолго жардам берер жигиттин баары ага экинчи жолобос болуп чыга беришет. Айымкан Алида болсо акылдуулугу менен жан сактоодо. Жигиттердин ажырагандан кийин байбичелердин балдарын өз колуна ала баштады. Байбиченин улуу баласы Осмон 40та, андан кийин 3 уул кызы бар. 5-нчиси Субан 19да. Айымкан эң мурун Осмонду бала деп үйүнө чакырып, козу союп, мейман кылып, жанынын бардыгынча сыйлап көңүлүн алды. Осмон эстүү кичи апасын жакшы көрүп, аны энесинин каарынан далай коргоду. Бирок өз эне деген кыйын да.
Akırında alardın çatağın bilse de bilmeksen bulup, görse de görmeksen bula başladı. Anın üstüne özü de 3 ay aldığı bolğandıktan Tokoldun zarın tınşağısı gelvey kaldı. Hay Osman'dan keyinki 3 bala Ayımkan'ın koluna düşpödü. Birok Suvan Ayımkan'da apa dep üstüne üyürülüp düşüp ana tildep jatkan gündöştörünün kimisin bolsa da üydön jitelip çıgıuçu. El göçörde Suvan atasının jana özünün jigitlerin kuup gelip birinci olup kiçu apasının üyün göçürüçü. Suvanды özünüz koydurbasaňyz. Aytkanyn atkarbasak bizdi kurutat, kırıp salat. Deşip jigitler de Baybiçenin aldında jazadan kutuluşup ketüçü. Suvan üýlenip balaly boldu. 5 ýyldyn içinde Ayymkandyn soğunçoğu kanagan jok. Bulaga kaýgy, kündöşlerine kuwanyç boldu. Balaga zaryldygy jok Tokobay Ayymkandy başdagıda ile artyk görüp jürdi. Baybiçeler de tymyp kalyşgan jok. Suvandın ayalının jaştygyndan paýdalanyp, any Ayymkanга taaryntyp, ekönün ortasынан ot çygaryp baryp, Suwandy da Tokoldan alysata başlady. Ehmi kimdi karmanam, ortança ayaltyn baldaryna jarmaşamby. Bahar bir alardy da buzup goýşatky. Ayymkanyň aýlasy tügenet, geleceğe munaryktanat. Je menin törkünüm bildi bolsaçy. Ayymkanyň törkünü orta çarwa kişi. Egerde Ayymkan çygam dese, anın başyny açuu üçin atasynyň maly tügül başyndaky çaçy jetpeydi. Ekinçiden Tokobayday kişiden kızın çıkarıp alıuçu ata Kırgızda tuğul elek. Uşunu oýlangan Tokol tündü kaýgy menen ötkürdi. Ekinçi tünü Tokobay Jaňylkandyn öýünde boldu. Ekinçi aýaly güýüm körsün degensep sokkon taarlaryň ar türlü düşdögü oýum çiýim menen jasalgan şırdak, ala kiyizlerdi, ton jana içik bola turgan körpülörün keregege ilepje görünü jerke boş taştap goýdy. Özü kolundan gelişince juunup tazalansa da düşükten çor bolgan koldurynyň karuusy jumşargan jok. Denesinden aşatkynynjy gelet. Altynyma 3 şırda mal, 3 ala giyiz, 2 gilem kamdadım. Üýü daýar. Emi şökülös jetişpeyt. Ala gelgen joksuň bu? Jaňylkan töşükö jatar meniň küýösüne tiriçilikden jaýyn bayanday başlady. Baybiçeňe kılkaradan çapan alıp meni unutkanyň emneň? Bolda, jaburabaçy, dedi küýösü. Oşol boýdan Tokobaydan söz çykkança Jaňylkandyn tili kürmöge gelgen jok. 3-nji tündü oğruluğu aýalynyň öýünde ötközdi. Alym bilgen aýaly küýösün jakşylap kütüp, aga baldaryn jakşy görsetip, ençini göwrek alyp berүү üçin dal bastagany bolbasa, güýöge kumarlygy jok ele. Tokobay da anın öýüne şariatty buzbuu üçin gana kondu. Symbatyndan ajyra elek 4-nji aýalyna oň karap jatdy. Sasgoz dep atagan 5-nji aýalynyň koýnunda tetiri kara uktady. Oşentip Tokobaydın köp aýaldyğı ömrü öz esi boýunça suz jana köňülsüz ötüp jatdy. Ömrünün suusuna özü de aýaldary da kangan jok. Anyň köňülüne şok bolgan jalgyz gana Aýymkan. Aýymkandan da jaş jana sulu kızga öýlenip, ömrün jaňyrtkysy jana jaşartkysy gelet. Birok karyp baradat. 60'tın ortasına barıp kalkan kişige jeti aýaldyn özü de azdyk kılar emes. Oşonday bolsa da Tokobay katındaryna göňüli salkındap kalyşyn özünün karlygyndan emes, katındarynyň naçarlygyndan göret. Bardyk Aýymkanday hiç bolbosa Aýşaday bolsa, dep oýlaýdy Tokobay. Aýşa anyň 6-njy aýaly, byýyl 23-tü, 4 balanyň enesi. Törkünü çoğ jerden özü sulu dese sulu, joruktu dese joruktu. Aýşanyň bir gana gemçiligi çaldyn köňülündögünü tabalbaýt. Aýymkan bolsa çalnyň kiyim kejesin jaňyrtyp, köýnü kıştanyn eskirtpey gotorup, özün jaş baladan beter dagıraga oturguzyp kirindirip durat. Anasy biýakda tursun, sakalyn tarap, murtun sılap, moýnundan ejitda berkiletkeniçe. Gede Aýymkan oýun karaktygy menen kyjyrına tiýgende de Allah açuusun taratıp, arsalaktatıp güldürüp jüberet. Oşon üçin beýtir, başka gündöşlerine karaganda Aýşa menen Aýymkandyň günüçülügi güçdü. 6-njy günü Tokobay göňül menen tossa da tündü açuulu ötkürdi. Aýşanyň joruktulygynan şekdengen çal,
Келгенделе балдарын öp жыттап тизесине отургузуп беркелетип жатып, үйдүн ичине көз салды. Бардыгы калыбында сыяктанат, бирок Айша жаткан капшыттын түбүндөгү чийдин кол батар жери бүктөлүп сынып калган. Кимдир бирөө түнкүсүн аялынын мойнуна келип, капшыттан кол салган окшойт. Токубайдын узун каштары кирпинин найзасынан бетер үрпөйүп, жагы тырышып, көздөрү тикирейе түштү. Айша күйөөсүнүн ачуусу эмнеге келгендигин байкап, кып-кызыл болуп жер карады. Кыларга айла канча? Өлөйүн десе жан таттуу, кирейин десе жер таттуу. Төркүнүнө качайын десе өзү түгүл атасын агайын тууганына кошуп шерменде кылат. Шарият боюнча күйөөсүнө кара санаган аялды эч ким коргоого акысы жок. Мына Айша азыр кылмыштуу, анын азабы да, ажалы да ушул гана чалдын колунда. Тамак желип бүтүп, балдар уктаганча Токубаң бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Аялынын оокаты арам дегенсип, табакка колун да салбады. Жан алгычтан бетер кезергенден кезерет. Балдар тегиз уйкуга кетип, айылдын чырагы бүт өчкөн кезде ал аялына карап, "Жүгөндү алып бер", деди. Атын кармап минип, мени төркүнүмдү көздөй алдына салып айдап, шорумду курутпагай эле деп, Айшанын жүрөгү уузуна тыгылды. Ошондо да ичинен келме айтып, Кудайдан жардам тилеп, жүгөндү анан камчын алып берди. "Бери бас." Токубай желбегей жамынган чепкенин таштап, күрмөсүнүн жеңин карысына чейин түрүп, калтыраган аялынын жанына келип, анын башына жүгөндү катты. Аял жылкы болбосо да, ооздукту кемирип, чалдын колунда тыбырай албай, жана дабыш чыгара албай, көк камчыга жанчыла баштады. Ачуусуна чыдап аял бууттанып, аялдын жаагын өйдылдый булкканда анын тиштери канап, урттары жарылып оозунан кан кетти. Бирок Токубай колу талып, камчысы сынып бүткөнчө аны сабоону токтоткон жок. Акырында кубаты кеткен Токубай шалдайып барып отуруп калганда, иреңи көгөрүп, диртилдеген аялы жыгылып түштү. Таң атканча күйөөсү бутун тартууга, аялы башын көтөрүүгө чамасы келген жок. Таң атаар менен Токубай чепкенин желбегей жамынып эшикке чыкты. Ал айылдын үстү жагындагы дөбөгө чыгып, эки жагына көз жүгүртүп, ойлуу жана кайгылуу кейип менен шалдайып жан баштап жатты. Ана чыгыштан аппак таң сөгүлдү. Мына эме жадыраган жарык нурлуу күн чыгат. Бирок Токубайдын өмүрүнө бул нур тийбейт. Анын көрөр күнү капкачан батып ичер суу себак түгөнгөндөй, турмушсуз жана үрөйлүү. Бүгүн Токубайдын аялдарынын баарынан айымкан мурда туруп, түндүгүн тартты. Балким ал күйөөсүнүн келер күнүндө кадыр түн тоскон чыгар. Токубай башын көтөрдү. Менин жалгыз гана сүйгөн жарым сенсиң. Бул убакта айымканда дөбөдө үйгөн ташка окшоп, сороюп жалгыз отурган чалын таанып, андан эмне үчүндүр чочугандай жалт-жалт карап үйүнө кире качты. Бир аздан кийин башка аялдары турушту. Жалгыз гана Айшанын түндүгү тартылган жок. Айшанын тамашасы дароо эле үйдөн үйгө таралып отуруп, күн чыга айылга бүт жайылды. Токубайдын ачуусунан чочуп, анын жанына эч ким басып барууга да абады. Күндүн нуру жер бетине жайылганда айылга кирип келген жалгыз атчан Токубайды алыстан таанып, атынан түшүп, дөбөгө атын жетелеп жөө чыкты. Токубай да өзүн ушунчалык урматтаган тайкесине ичи жылып, ордунан туруп утурлай басканда, ал эмне үчүндүр буркурап ыйлап көрүштү. Ал Токубайдын тайкеси Тоймат болчу. Тоймат бала чакалуу орто чарба адам. Токубай аны ак көңүлдүгү жана адал кызмат үчүн жакшы көрүүчү. Жүз көрүшкөндө эле тайкесинин боздоп ыйлашканынан улам, Токубай бу байкуштун күйүтү же ич көптүсү барго деп болжоду. Аңгыча меймандын келгенин байкаган байбиче аларды чоң үйгө чакыртты. Үйгө жай алып отургандан кийин Токубай мейманын сөзгө алды. Тайке, айылың аман эсенби? Баягы түгөнгөн тайжиңең өлгөн. Башкабыз аман эсен. Тойматтын көз жашынын кургабай коюшу Токубайдын кыжырын кайнатты. Эр киши катын өлгөндө да кайгырабы? Ыйыңды токтот, тайке. Ал Шертайга бурулду. Менин катындарымдын баарын жийип келчи. Бачым.
Аялын естеген сайын Тойматтың көз жашының төгілішіне жалаң Токобай емес отырғандардың бары байқұшқа қатындың зар өткен екен деп күлішті. Bir malda elече кийген 6 аял кіріп келішіп, байбиченің қапшытына жаш жағына қарай қатарлаша отырышты. Алардың арасында көзі көнөктөй шешіп, уырттары жарылған Айша жана толғын айдай толықшып, сұлулығы жана ақылы менен bir айылдың оозун қаратып, Токобайды 6 аялға оң қаратпаған айымқан да бар. Бирок ал азыр байбиченин үйүндө баарынан кечүү, баарынан бечара болуп, кишини тике карай албай бүрүшү булага тарапта отурат. Ыйлаганың эле катын болсо, Токобай башы маң болуп отурган Тойматка карады. Мына менин 7 катынымдын ичинен тандаганыңды ал. Чалдын бул адатта болуп көрбөгөн жоругуна Тоймат, 7 аял жана отургандардын баары таң калышты. Анын чындап же тайкесин соротуу үчүн тамашалашып атканын түшүнүшө албады. Токобай болсо чын пейили менен айтты. Жакшы көргөн тайкесинин көз жашын тыйып, өзү каалабаган аялдарынын бирөөнүн оңой гана кутулмак. Бул мурда элде болбогон адат. Ошонусу жакшы деп ойлойт Токобай. Менин эрдигим артымда айтылып калсын. Тоймат бетин далдаларга жер таппай, уялып, кысылып, өзүнөн өзү кара терге түшкөн. Өмүрү аялсыз өтсө да жооп кайтарар эмес. Эмесе кезек силердики. Токобай эми аялдарына бурулду. Айткыла, тайкеме кимиңер барам десеңер жолуңар ачык. Аялдары ким узунар экен дегенсишип, астыртан бири-бирин карашты. Эч кимиси чалын таштай албоочудай. Эми баары сенден ылайыктуубуз жок дегенсишип Айшага карашат. Токобай өзү да Айшага тең тушун таптым деп болжоду. Мен барам. Токобайдын жүрөгү болк ете түштү. Бул сүйлөгөн айымкан болчу. Жоболоңдуу жорукту баштаганына арманда болсо да, иш маарадан өткөндөн соң аргасы канча? Жарайсың, деди Токобай кара күчкө. Кана жигиттер, Токолду үй сүйү менен көчүрүп тайкеме кош бергиле. Аялдары күчтүү күндөшүнөн айрылганына, ал эми Тоймат болсо сулуу жана үй мүлктүү аялга 5 тыйын чыгарбай ээ болгонуна сүйүндү. Канча мынча кишинин колунан келбес зор жумушту бүтүрүп, тайкесинин сообуна калганына курсан көрүнүү үчүн Токобай да күлүмсүрөмүш болот. Бирок анысы бир сындырымдан калданган жетим баланын кубанычындай сезилет. Айымкандын өргөөсүн 3 төөгө жүктөп, өзүнө жетелетти. Тоймат көштүн артынан түштү. Мына сүйгөн жарынын такырайган журтунда боз чаңгыл көл жана чала күйгөн чычаладан башка эч нерсе калган жок. Токобайдын жүрөгүндөгү бүлбүлдөгөн алсыз жалында күлгө айланып, өзү тиги журтта калган чычалага окшоп чала күйүп кала берди.